Саламатсыңар балдар, азыр кыргыз тили сабагы. Силер менен бирге кыргыз тили жана адабият мугалими Султанова Умеда Жакшыбековна болмокчумун. Баарыбыз сабакка көңүл бөлөбүз. Бүгүнкү сабакта балдар кыргыз тилиндеги тамга жана тыгыштар тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыгыш бар. Алар менен таанышабыз балдар. Үндүү тамгалар 8 кыска үндүү, 6 созулма үндүү. Тамга жана тыгыштар бар экен балдар. Үнсүз тамгалар жалпы 22. Алар каткалаң, жумшак, уяң болуп 3кө бөлүнүшөт. Эми балдар 14 үндүү 22 үнсүз биригип 36 тамга болду. Анда 39 тыгыш кайдан пайда болду? Баарыбыз ойлонобуз. Ойлонгулачы балдар. Билгендериңер бар бараңарда? Балдар, КГЖ тамгаларын билесиңерби? Билесиңер албетте. Анткени булар биздин төл сөздө кеңири колдонулат. К тамгасы кыргыз тилинде 2 тыгышты билдирет. Жоон үндүү менен келсе, түпчүл болот да короз, корут, кыз сыяктуу сөздөрдү жасайт. Ал эми Ки тамгасы ички үндүүлөр менен бирге келип, орточул болот. Анда килем, кереге, көпөлөк, көзгү сыяктуу сөздөрдү жасайт экен балдар. Айырмасын көрдүңөрбү? Бири К, бири Ки болуп айтылат. К тыгышы да жоон жана ички үндүүлөр менен бирге келип, орточул жана түпчүл тыгыштарды жасайт. Карга, гүл. Ж тыгышы да төл сөзүбүздө кеңири колдонулат. Мисалы, жип, жууркан, жол, жолук сыяктуу бир канча сөздөрүбүз Ж тыгышы аркылуу куралат. Ал эми ошол эле Ж тыгышынын шериги болгон Ж тыгышы сырттан келген сөздөрдө колдонулат. Мисалы, жираф, жаргон, жук жана башка. Мына балдар, кыргыз тилиндеги тамга жана тыгыштар менен таанышып алдыңар. Тапшырма: кыргыз адабий тилинде бир гана сөз бар. Сөздүн аяк тамгасына Ж тыгышы келет экен. Мына ушул сөздөрдү адабий китептерден, адабияттардан окуп, издеп таап, мага жооп бересиңер. Балдар, юттушкон тамгалар кайда калганы кызык болуп жатса, кийинки сабакты күткүлө. Көңүл бурганыңарга ыраазычылык билдирем. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болуңар.